Учурда соц тармактарда же болбосо виртуалдуу дүйнөдө дейбизби, эң эле кызуу талкууга алынып жаткан темалардын бири бул саясатчылар тууралуу тема экендиги талашсыз. Буга биз баарыбыз эле күбөбүз. Виртуалдык жашоодон тышкары кадимки эле күнүмдүк жашоодо көчөдө адамдар саясат тууралуу ошондой эле кызуу сөз кылышабы, ошондой эле талкуулай алышабы? Мына ушуну билүү максатында биз бүгүн сиз билген мыкты саясатчы ким деген суроонун тегерегинде көчөдөгү элдерге сурамжылоого чыкканбыз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Биле албайм, саясатчылармен вообще ишим жок. Ну, я затрудняюсь сказать, я вообще политикой мало интересуюсь. Вот, нынешние политики, они же только начали работать. И я думаю, им надо дать время. Вот, все может случиться, даже завтра может что-то кардинально измениться. И кому-то оценку давать я бы не хотел. Bilmem bari эле жакшы эле болуп аткан, кайсы. Аябай белгилеп айта турганыңыз ким бар арасында мындай сизге абдан иш аракеттер менен белгилүү болуп аткан? Ошону билбейт экенмин. Билбейм, азыркы президент ишине мындай ыраазы элемин. Президенттин ишине андан тышкаркы мындай сизге белгилүү аты белгилүүлөрдөн Жүргүзгөн саясатыначы себеби деген буга чейин көрбөдүк. Окумуштууну көрдүк. Андан кийинкини көрдүк. İştebey koysa da болот деген президентте көрдүк. Азыркы кичине аракет бар. Кыргызстанда баары эле саясатчы, баары эле тышат, баары эле кылышат, анткени эчтекеси жок да биздин. Эми экономикалык жактан, жактан жакшы эле болуп калды деп ойлойм. Бардык тараптарда өсүп өнүгүү болуп атат, бирок аны да биз эл көрө билишибиз керек да. Ар бир нерсени көрүп билип, жакшыны жакшы деп иш жүрүп атат деп эле айта алам. Министерство здравоохранения кандай иштеп атат? Алым Кадыр Бейшеналиевдин ишин бир аз мындай. Ал кишинин ишин мен колдойм, анткени ал туура кадамдарды жасап атат. Эми бирок ошонун кадамды башка кээ бир атактуу инсандарга жол тосуп аткандыр, ошол себептен деле ага каршы болуп атышкандыр. Бирок ал иштеп атат да, иштеп, иштин көзүн билип, аракет жумшап атат, бирок оор, бирок ошого аракет кылып атат. Андай адамдарды колдошубуз керек. Мен лично колдойм. Дээрлик элдердин көпчүлүк пайызы саясат менен ишибиз жок деген жоопту беришти. Бир чети абдан таң калыштуу, бир чети жакшы чыгар. Саясат менен иши жок эл деген теманы биз бүгүнкү сурамжылообузга койгубуз келди. Анда эмесе саламатта болуңуздар.